Бакай Ата айылынын тургуну Анаркүл апанын багбанчылыкта тажрыйбасы мол. Ал азыркы тапта Эшим Беков дыйкан чарпасын жетектейт. Үй бүлөсү менен тиккен алма бакты жакшылап караганга аракет кылат. Сапаттуу түшүм алуу үчүн жылда даарылап буташат. Бир агрот эле 28 сотук. Тагы талада үлүш жерде 1 гектар алма бар. Анын баарын терип, дарилеп, бала чака менен. Булар бир баскоттор менен мыналар. Кочкулу бар, грецону бар, сарысы бар, голден. Азыр мына жерден жакшы алганда 10 тоннадай чыгат. Башында өзүм сатчым, коммерция кылдым. Өзүм Жамбылга, Казакстанга сатып жүрдүм. Азыр эми коммерсанттар бар да алма саткандар. Ошолор келип алып кетишет. Азыр жаз болсо да багбан күздө терген алмасын сата элек. Баарын жыйнап үйүнүн жанындагы өздөрү курган муздаткычка салып койгон. Мында алмалар сапаты бузулбай, ошол бойдон турат. 1,5 миллион кетти ушуга биздики чакан эле да. Бала өзү кылды да көбүн ичин. Ушу 2 миллион тегерегине холодильник салса болот. Үскөндө эле болуп турат. Бул эшиктеги алма, бул башкача. Бул мынакей. Солуган эч жери жок, мына курту да жок. Мыналар эң жеткен жер 20дан сатылган жайында. Азыр мына бир 50ден өйдө болот болуш керек, 50ден өйдө болот. Каарманыбыздын айтымында мындай муздаткыч ар бир багбанга керек. Бүгүнкү шартта алма багы бар жогуна карабай, мөмө жемиш сактоо менен эле чоң пайда тапса болот. Эгер өзүңкү мынча болбосо элдикин салып койсоң деле болот. Берге кара өрүк салдык, неме башында 28ден алып киргизген, кайра 55ден сатты. Банкрот деле болосуң кудан деле. Кайра ордут болот, аракет кыла бериш керек, астык умтулуп. Бүгүнкү күндө бул аймакта алманы сактап саткан 10дон ашык кампа бар. Белгилей кетсек, аталган Бакай Ата районунун алмасы сапаты жагынан жогору бааланып, көбүнчө Казакстанга экспортталат. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.